Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары. Бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу жана аймактарды өнүктүрүү боюнча мурдагы министри, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы директори, юридик илимдеринин кандидаты Төлөбек Эсенгулович Өмүралиев болмокчу. Төлөбек Эсенгулович, биздин чакыруубузга макул болуп келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык айтам. Да кеп башына болсун. Сиз 1970 жылдары Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтунун зооинженерия факультетине тапшырып, айыл чарба адистигин алып атасыз да. Совет заманында мындай бир багыт бар эле. Эгерде мамлекеттик кызматка баргың келсе, чоң болгуң келсе, айыл чарба адистигин алышың керек. Аларга артыкчылык берилет деп. Деги эле сиз бул зооинженерия адистигин тандаганыңызга эмне себеп болгон? Же мен айткан себептер дагы негиз болгонбу? Ушул 70 жылдарга чейин 60 жылдары райкомдун биринчи обкомдун биринчиси кылып туруп мугалимдерди койчу, грамотный элди. Андан кийин анан уже баягы жогорку билимдүүлөр көбөйгөндө анан райондордун адистигин карап калганда. Мисалы мал чарба району болсо, ошол мал чарба же болбосо ветеринария, ушул айыл чарба адиси болгонду жиберген эта, мындайча айтканда жакшы болчу да. Мен өзүм мектепти бүткөндө, мен Чкалов орто мектебин бүткөмүн, орус мектепти. Анан ушул Москвага барып алып туруп философский факультетке тапшырсам деген ниетим бар болчу да. Ата-энем болбой койду. Ошо Москвага кетсең ошондон ары жоголосуң. Неме орустан аял алып аласың деген сөздөр болуп анан ошону мен деп турган ошо как раз ошол жылы Кыргыз айыл чарба институту барып туруп ошол нарындан экзамен алып калды. Ошо келип дейт, анан арыз жазып туруп ошого бербейдим. Анда мен колхозчу болом деп туруп эле. Ошону менен анан экзамен берсем өтүп кеттим. Ошону менен эми зоофак деген өзү баягы мал чарбасы менен жүргөн эме абдан мындайча айтканда кызыктуу илим болуп эсептелет, кызыктуу адистик болуп эсептелет. Ошону менен сельхозинститутка барып окуп калдык. Бүткөндөн кийин анан кайда барасың дешим неметип алып туруп анан аспирантурага өтөйүн десем калып туруп. Анан семейный шарт болбойт, ата-эне карып калды. Анан өз районума барам деп туруп, анан ошол өз районума барып, элден мурда селекционер болуп Куланак колхозунда иштедим. Андан кийин бир жылдан кийин главный зоотехник кылып которуп иште коммунизм колхозуна. Райондук айыл чарба башкармалына башкы зоотехник болуп иштеп аткан мезгилде комсомолдук кызматка өтүп атасыз да. Сизди ким аякка сунуштады? Эмне үчүн өткүңүз келди? Мындайча айтканда баягы институтта жүргөндө эле комсомолго жакын болчумуз да. Ошол жакта комсорг болуп 5 жыл бою баягы курстун комсоргу болуп жүрүп, анан көп мындай мероприятияларга катышып жүрдүк. Анан өзүм баягы орус школду окугандан кийин ал кезде анчалык грамотныйлар жок болчу, орусча жазган, билген. Анан ошону менен анан райкомдун экинчи секретары бар эле, Азимжан Асанович деген. Анан ошол кишиге түн ичинде сводка алып барчумун. Баланча кой тууду, баягы тууттун убагында момундай болду деп туруп. Анан ошол киши байкап калган окшойт. Анан ал киши биринчи секретарь болуп калды. Андан кийин обком комсомолдо иштешчү, алар билишчү. Анан ошо эки жактан сунуш болуп калды да, анан ошондон кийин анан комсомолго кетип, сиз комсомолдо, андан кийин партиялык кызматтарда иштеп жүргөн мезгилиңиз айтылуу саясий ишмер Матен Сыдыков Нарын облусун башкарып турган мезгилге туура келет экен да. Ал кишинин бир тарабы аябай каттуу, бир тарабы башка да бир жакшы жактарын айтып калышат. Сиздин баамыңызда Матен Сыдыков мындай кандай башкаруучу эле, кандай мүнөздөйсүз ал кишинин иштөө стилинчи? Матен Сыдыкович элден мурда облус полкомунун председатель болуп келген. Анан мындайча айтканда действительно уникальный киши болчу да бул. Анан баягы грамматёшка жагынан андай жок болчу кишиде. Бирок кыргыздын нукура сөзү менен айткан, чымчып айткан, тамашалап айтканы, ал киши жыйналыш өтүп атканда дымырап отурчубуз. Неметкенде ушунчалык бир чукугандай сөз таап туруп, аябагандай неметип койчу да. Анекдот болуп, же болбосо ошо макал лакап болуп кетчүбүз ошо кишинин айткан сөздөрү менен. Анан жумушту билген киши болчу. Чарбаны билген киши болчу. Анан ушул мен баягы Тогуз Тороодо обкомдо ал кишинин колунда инструктор болдум, замзав отдел болдум.
Анан экинчи секретарь болуп кетесиң деп ал кезде ошондой кылчу неметип турганда анан ал киши чакырып калды, сен кетпей эле койбойсуңбу? Эмне болду десем, азыр зам заводел деген айыл чарба бөлүмүнө штат ачылды, сен ошого эле калбайсың дейт. Мейли деп туруп анан ошону менен калып калдык. Анан менен баягы орус школда окуп неметкендиги үчүн анан жазмакейлик жаным бар, жазым неме болчу. Анан ал кезде ошол көпчү бүт эле орусча болчу. Матен Сыгыч мисалы келип алып туруп ЦКнын немесинде сүйлөйт, бүт орусча сүйлөйт. Ал кишиге ошо орусча жазып бериш керек болчу. Докладты сиз жазып берчү элеңиз. Анан докладты жазган жагынан ошо Алымбек Саатакович үйрөткөн, андан мурунку, андан кийин анан ошол өмүр бою эле мындайча айтканда доклад жазгыч болуп кеттим да. Кийин анан Матен тиги Аскар Акаевичтин дагы ошол доклад неметип ал киши Матен чарбаны билген киши болчу. Анан ушул Тогуз-Торова исполком кылып жиберди, Москвага кетейин деп атсам, сен бар. Ошол жака барасың, Кыргыз алтын кен комбинаты деген ачылып атат. Ошол жака 1000ден ашык Советтер Союзунун ар кайсы жеринен рабочий класс келет, бүт орустар, бүт орусча сүйлөйт, сен ошолордун орустун түшүнчө үчүн сен барасың да, ошол жака исполком болосуң деп анан ошол жака кеттим мен. Ошол учурдагы мамлекеттик кызматкердеги тандоодогу негизги бир критерийлердин бири бул орус тилин билүүсү экен да. Бул жок, эми ал жакшы болчу да, орус тилин. Ал кезде бирок баягы партиянын ЦККПсынын саясаты ошондой болчу. Баарыбыз бир улут болобуз. Неме баары тең жоюлат улут деген, баарыбыз момундай деп туруп, мына мен ошо Хрущевдун убагында бул саясат башталып калды. 80-жылдары коммунизмдин биринчи немесин аттайбыз, тепкичин деп туруп. Биз ушу коммунизмде жашайбыз деп туруп ишенчүбүз да баягы. Анан комсомолдор анан ошол саясатты өткөрчүбүз. Анан ошону менен неметип калдык дагы. Матен Сыгычтын кыйын жагы чарбаны билчү, анан катуу текшерчү, билип турчу, кимдин кандай иштеп атат, кандай болуп атат. Ошол эртең менен түн ичинде мисалы 12-11ге чейин чарба кыдырып, жыйналыш өткөрүп келсең, телефонограмма жатат, эртең менен саат 10-да обкомдун бюросу же облус обкомдун заседаниясы, келиңиз баланчы маселе деп. Анан түнү менен ар кимди чогулуп тургузуп үйүнөн сводка алып, менин колумда эчтеке жок да. Анан ошону менен таңга жуук жөнөчүбүз. 10-да немеге Тогуз-Тородон келип калышчу Нарынга. Ошентип Төлөкө Өмүралиев кичинекей комсомолдон баштап көтөрүлүп райондук аткаруу комитетинин председатели болуп, андан кийин Москвадагы борбордук комитеттин алдындагы КПСС борбордук комитетинин алдындагы коомдук академияны, илимдер академиясы да бүтүп келип атасыз. Бирок бүтүп келгенден кийин сиз мурдагыдан да төмөн бир катардагы ысык көл обкомуна инспектор болуп калыптырсыз да. Бул эмне себептен болгон? Же жумуш жок беле, же башка себеби барбы? Биз баягы коммунист болуп көнүп алгандан кийин жиберген жака барчубуз да. Анан келгенден кийин ушул ысык көл, анда Нарын менен ысык көл обкомун бириктирген болчу. Анан ошол жака барып алып иштейсиң деп, макул деп туруп, анан Аманбаев Раматылык биринчи секретарь экен. Анан кирсем, сен инструктор болосуң айыл чарба отделине дейт. Анан мен анан болбой туруп чыгып кеттим. Чыгып кетип анан кайра ЦКга барып Масалипке кирдим. Абсамат Масалевич момундай болуп атат, мен макул эмесмин деп. Анан ал киши трубка менен алды дагы, бул эмне кылганың? Академияны бүтүп кандидат юридический наук болуп атса, булардын баарында талаажы жатабы? Давай иштеткиниң деди. Анан кайра бардым. Кайра барсам ошо инспектор деген кызмат бар. Эми бул бир четинен жакшы кызмат болчу. Себеби ошол инспектордон любой кызматка жиберчү да. Бул убактылуу мындайча айтканда баягы пьедестал болуп турчу да секиргенге. Анан ошентип анан инспектор болуп калып турдум. Анан бат эле эми Рыбачыда жаңы неменин облустун борборунда Рыбачыга которду. Ошол Рыбачыда бир жыл неметип алып квартира албай Нарынга барып келип, үй Нарында неметип турганда анан тажапта кеттик, үй бүлө дагы неметип анан кой Нарынга барам деп туруп анан кайра келип Тяньшан райондук аткаруу райондук кеңештин төрагасы болуп иштеп калдык. Райондук кеңештин төрагасы кийин райондун акими болушту, ушундай алмашты да. Эми кызык болду. Советтер Союзу баягы кулап кеткенден кийин
31 августта баягы эгемендүүлүктү жарыялагандан кийин бүт партиянын организациянын баарын жойду. ооба Жоюп, анан аны менен кошо негедир облсполком, райисполком дегендин баарын кошо жоюп таштады. Анан эле кеңеш калды. Кеңеш ал баягы шайланчу орган, выборный орган. Анан мен кеңештин төрагасы болуп калдык. Анан аппарат жок. Анан айтышты, мына депутаттар, райондук кеңештин депутаттары бар, ошолор башкарат өзлөрү. Деп туруп, анан ошолордон эми АГСД деген квота бар болчу. Теңи ошол 56 депутаттын теңи колхозчу, жумушчу болуш керек болчу. Теңи баягы ар кандай немедеги. Анан ушундай неме менен депутаттардын өзүнөн комитеттер түздүк. Сен айыл чарбасын башкар, сен социалдык, экономикалык жагын башкар деп туруп, анан депутаттар болуп туруп, анан иштей баштадык. Анан аппарат жок. Баягы инструктор деген ары бери алып келди, принеси, отнеси деген кызматтар бар. Анан депутаттар болсо АГСД эмне? АГСД азыр деле неосвобожденный. Булар кызматтагы кишилер. Анан баягы өзлөрүнчө неметип аттагы, анан алардын келип иштегенине дагы убакыт жок. Андан кийин анан ар кайсы баягы кыргызчылык башталып кетти. Анан чогулуп алып туруп ушу бөлөк жерликтерди куумай баштады. кандай кыргызчылык башталып кетти? Кыргызчылык деген ошол жанагы бөлөк жерден, мисалы бөлөк райондордон, бөлөк облустардан келип иштеп атса тияншанда. Анан акырын аны жоготуп, түртмөлөп, анан ордуна өз кишисин шайламай дагы отургузмай башталды. Анан бат эле бир аябагандай жаман акыбал болуп баратты. Анан ошол мезгилде анан жанагы 92-жылдын март айында анан муну сезип калды дагы Аскар Акаевдин указы менен закон чыгып туруп, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация деген закон чыкты. Экөөнү бириктирип туруп, анан ошондо аким деген должность чыкты. Районда аким башкарат, облусту обул аким деп койчубуз. Анан эки бийлик болуп калды. Акимчилик мамлекеттик органдар, анан астында парламент деген баягы местный парламент болуп кеңеш бар. Анан март айында 92-жылы указ чыкты. Анан ошо биринчи указ 9 республика боюнча 9 акимди дайындалды. Ошонун бирөө мындай чыкты, мен болуп калдым да. Ошентип Тянь-Шань районунун аким болуп иштеп турган мезгилде сиз президенттик администрациянын өз алдынча башкаруу жана агрардык саясат бөлүмүнүн башчылыгына келип атасыз да. Эми Кыргызстанда 40тан ашык район бар, бирок эмне үчүн Өмүралиевдин талапкерлигин сунуш кылды? Ага ким сунуш кылды? Кандай жагдай себеп болгон деген суроо туулат. Эми мындай болуп калды. Баягы союз жоюлгандан кийин колхоз совхоздорду эмне кылабыз? Кантип жанбаганбыз? Бүт токтоду да. Мен районду башкарып турдум. Ушунчалык аябагандай бир бага албай калдык эчтемкени. Бензин келбейт, солярка жок, акча жок. Бүт эле ветеринардык дары-дармектер бүт эле кан булгандай токтой баштады. Анан бартер өттүк. Рыбачыга барып алып туруп, нефтебаза менен сүйлөшөбүз. Анан канча койго 1 литрге канча кой беребиз. Ушундай неме менен алып калдык. Анан ошол койлорду келип алып туруп, Аксай арпадан бери кубалап келмей. 15 күн, 20 күн кетет. Кубалап келсең, баа өзгөрүлүп кетти. Жок. Мисалы тиги деп туруп, анан баа өзгөрүлүп кетти. Ушундай эле аябагандай жаман акыбал болду. Жанагы реформаны башташ үчүн малды кантип багабыз, колхоз совхозду кантип жан сактатабыз деген неме маселе чыкканда, Акаевдин указы менен 91-жылы ушул Талас облусу менен Нарын облусунда эксперименталдык, мисалы пилотный ушул малды бөлүп, дыйкан чарбаларды уюштуруу боюнча ошол неме чыкты, указ чыкты. Анан бул эми мен баягы академияда окуп жүргөндө бул маселе уже 85-жылдары көтөрүлө баштаган. Кооператив деген ошондо. Ошондо кооператив чыгып, Горбачев кооперативине киргизип, анан СССРдын жогорку кеңеши, Верховный Совет СССР деп койчу, Аскар Акаевич да ошондо депутат болчу. Ошол немеде. Анан ошолор закон чыгара баштады. Анан ошол закондо биринчи крестьянское хозяйство деп туруп уже закон чыкты. Булардын анан ушул законду анан реализовать этип туруп, анан Кыргызстандыкы чыгарды. Эмне кылып жан сакташ керек? Анан ушу бир жума ордун деп жатып алдым дагы, анан концепция түздүм. Бу Тянь-Шань району кандай кылып турматабыз? Эмне кылып жан сакташ керек? Демек районду өнүктүрүүнүн концепциясын жасап атасыздар. Эмне кылып жан сакташ керек?
Анан менин немем таратыш керек, колхоз совхоздорду таратыш керек. Республиканын саясаты баягы итке минип калган колхоз совхоздорду багылбайт, ошолордун малын таратып бериш керек элге деген. Анан ошол доклад жасап, концепция жасап, 4 саат доклад жасадым. Бүт болгон тиги биринчи курултайды чакырып, анда курултай деген жок болчу. Анан ушу баягы мурунку эмгек ветерандары, иштеп аткандары бүт немелерди неметип алып туруп, анан эмне кылабыз, кантип жан сакташ керек деп туруп, анан давайте таратабыз. Малды тараталы, жерди тараталы, кашарды тараталы, калганын баягы алып туруп анан. Демек, жыйынтыгында таркаттыңыздар, бирок ошондон бүгүнкү күндүн көз карашы менен караганда өзүн актаганбы ошондой таркатуу, чарбаны бөлүп кетүү? Мунун мындай немеси бар да. Бул любой чарбалык маселени караганда түбүн баардык немесин караш керек да. Ар тараптуу. Бизде эң жаман жери республика боюнча мындай неме, мындай ылдый жакты билген, чарбаны билген адамдар башкарбай алды да. Реформаны эмес. Биз эми баягы чарбадан Тогуз-Торон академиясын өткөн кишимин биз айттык. Мына, немени аласың, малды аласың, кашарды аласың, жерди аласың. Калганы техника, неменин баары тең бүт ортодо болот. Кампа немелердин баары тең ассоциация түзүлүп, кооператив түзүлүп, өзүңөр ошону шайлайсыңар, ошолор кармайт, ошолор обслуживать этет. Жериңди айдап берет, сээп берет, оруп берет, момунун баары тең деп туруп, сен малыңды бакканыңдагы өзүнүн жериңди. Демек, сиздин президенттик администрацияга келишиңизге ушул жанагы жергиликтүү бийликте турган мезгилиңизде жана концепцияңыз негизги себеп болгон экен да? Анан мындай болуп калды. Ушуну республикага жайылтуу максаты коюлганбы? Жок, муну баягы биз Тянь-Шань району, Нарын облусу дегенде 3 район катуу баштадык. Жумгал толук таратты, биз Тянь-Шань толук тараттык, Актала тең-метең таратты. Калгандары болчу болсо баягы ары бери жүрүштү. Анан эң негизгиси ошол таратып эл деген, бул силердин ата-бабаңардан калган мал. Асмандан түшкөн эмес. Ошону таратып алгыла, ошону баккыла, ошонун аркасы менен жан сактагыла деп туруп элге неметип түшүндүрүп, анан ошол неметип атканда 94-жылы кышында Аскар Акаевич келип калды. Нарынга. Анан Нарынга баягы неметкенде эле кайсакты көрсөтөбүз дегендей мындай убакыт аз эле, анан сен эмнени көрсөтөсүң дейт. Мен мына любой жерде неметсеңер, жакын жер болсун дейт. Мына бул жерде кичинекей айыл бар. Ошого алып баралы, ошого көрсөтөлү деп анан ошого алып бардык. Түшкөндө эле самолеттон түшкөндө алып барып, республика жүрөт, облус жүрөт, район жүрөт, анан көрүштү, эл менен сүйлөштү. Кичинекей айыл, өзүнүн баягы өзүнчө колхоз болгон эмес. Баягы колхозго, чоң колхозго кошуп ийген. Ошонун бири баягы мындайча айтканда бир бригадасы болчу. Анан ошол жерден эл айтты. Мына алдык. Ата-бабадан калган немени колубузга алдык. Жан сактап атабыз. Тигиндей мындай деп неметти. Анан тиги кишиге жакты. Рүстөмбеков деген аппараттын жетекчиси бар эле. Ал дагы мени жакшы билчү, экөөбүз комсомолдон ак киши поддержка жасады. Вот мына жакшы иштеп атат деп туруп. Анан эле бир айдан кийин чакырып атат дешти. Келсем, давай бизге өтөсүң, иштейсиң. Демек, айтканыңды, жазганыңды турмушка ашыр деген. Ошол жерден ашырып, ошол жерден баштап кеттик. Анан мен мага бергенде юрист катары армияны, КГБ, прокуратура, сотту берди. Мен ошолорду тейлеп калдым. Ошолорду тейлеп, ошолорду где-то бир жылча неметип алып туруп, биринчи сапар ошо кирип туруп, анан соттордун съездин өттүк. Мурун андай болуп көргөн эмес. Жок, сизди жанагы бөлүмгө дайындаганда биринчи ошол жанагы правоохранительный органдардын бөлүмүнүн башчысы болуп келдим мен, юрист катары. Анан эле 94-жылы Аскар Акаевич жергиликтүү өз алынча башкаруу немесин көтөрүп чыкты, идеясын. Ушул деген бул деген прогрессивный идея Аскар Акаевичке таандык. Акаевичке таандык. Анан деп турган чоң комиссия түзүлдү. 60 кишиден турган аябагандай укмуш кишилер бар болчу составында. Түйшөйүп бар болчу, Собинный председатель дегендей. Ошонун баары тең комиссияда болчу. Анан ушуну кантип туруп жергиликтүү өз алынча башкарууну неметебиз деп. Отуруңуз, ошентип сиз Акаевдин идеясы менен жергиликтүү өз алынча башкаруу реформасындагы негизги бир катализатор өзүңүз болуп атасыз. Ошону анан немесин, положениясын мен жаздым. Жаздыңыз, башка болду. Анан кийин бир эмеде
бул айыл өкмөт деген термин, айыл өкмөт деген түшүнүк бизде илгери кийин жок эле да. Анан ошол Анан бизде чоң жогорку өкмөт турса, эмне үчүн айыл өкмөт деди? Кайдан келип чыкты бул? Анан ошого неметип алып туруп, анан жергиликтүү өз алдынча башкарууда эми бар болчу ал бизде. Жергиликтүү советтер союзунда бул жанакы кеңештерди өз алдынча башкаруу деп местный самоуправление дейчү. Бирок анын аткаруу органы жок болчу. Анан ал кезде колхоз, совхоз, бүт техника, бүт байлык ошонун колунда. Колхоз, совхоздун директорлорун бүт айылдык өкмөттүн, поселкалык өкмөттүн депутаттары кылчубуз. Алар судоводстве макулдук берчү, себеби айылдык өкмөттөн баштап туруп статус неприкосновенности деген бар болчу. Мисалы, прокурор же неме сүйрөп кете алчу эмес агаларды, айылдык кеңеш мисалы уруксат бермейинче. Ошондой деген статус бар. Азыр жок, андай жок. Азыр жок, азыр жогорку кеңештин гана немелеринде бар. Депутаттарында ошондой бар. А кезде ошо айылдык кеңештин немесин эметип алып туруп, анан ушундай болуп калды. А эмне үчүн айылдык кеңештин аткаруу органы жок? Мен эми райондук кеңештин төрагасы болуп Тоңуз-Торуда иштеп турганда, мен билем да аткаруу органы жок болсо, жок. Анан ошол баягы Тянь-Шанда аким болуп турганда 92-жылы барып калдык. Граница ачылды, Кытайга бардык. Кытайлык кыргыздарга автоном облусуна бардык. Анан ошолор менен тааныштык. Анан акими менен дос болуп, Мамбет Асан деген ана киши ошол аким экен, кийин губернатор болду. Экөөбүз колубузду үзүшпөй жүрдүк. Анан ошол киши баягы мени чарбаны кыдыртып жөнөдү. Баратсак эле ай деп туруп, айыл өкмөткө айтып койчу, өкмөткө тыйынтып койчу дейт. Анан мен айттым, айланай, сенин өкмөтүң Пекинде отурат. Кайсы өкмөттү айтып атасың сен? Бизде айыл өкмөт деген бар дейт. Кой, эчтемкеңди көрбөйм, жүр. Ошону көрсөт деп анан бир 2-3 айыл өкмөтүн барып туруп көрдүк. Оказывается, аларда кеңештин, айылдык кеңештин астында айыл өкмөтү деген бар экен. Анан ошол айыл өкмөттөн карасак, анан ошол бүт аткаруу бийлиги. Мисалы, жогорку кеңештин астында правительство бар. Ооба. Анан ал тиги депутаттар баягы өзүнчө чогулуп эле бирдемен чечкен менен сельсоветтин председатель эчтемкеси колунда жок болчу, ал эчтемке чечпейт. Анан ошон үчүн аткара албайт. Анан ошон үчүн айыл өкмөт деп анан түзөлдү. Анан указга анан айыл өкмөт жөнүндө анан готовить эте баштадым. Анан указ даяр болгондон кийин аны согласовать этиш керек правительство менен. Анан правительствого бар жиберсек, бул эмне деген карашымдык, бизди келип алып капкайдагы бир айылга теңеп, айыл өкмөт анан алар менен айланайын, силерди деген учууңарды улап атпайбызбы тиги элге чейин жеткирип. Силер эмнени иштейсиңер да десе деп анан бир топко чейин кыжылдап барып туруп анан аягында визировать этип макулдук берди. Анан айыл өкмөт деп туруп анан ошол указ менен, ошол эле указ менен губернатор дегенди чыгардык. Анан бул губернатор кайдан чыкты? Ооба. Себеби облаким деген бар болчу. Облаким, райаким, анан ортосуна мындай бөлүш да кыйын болчу, должностторду, полномочияларды бөлүш. Анан ошол указды жазып отурсам, түн ичинде бир маалда тиги телефон чыркырайт правительствоно. Карасам, Феликс Кулов экен. Ал анда чүйдө тиги губернатор болчу, облаким болчу. Анан төлөгө соңуч, сиз кайдасыз дейт, мен иштеп атам десем, келип кетпейсизби? Жанаша болчу тиги чүй облакимчилиги. Анан барсам, ошол жерде акимдер, облакимдер бүт отуруптур чогулуп. Эртеси күнү Аскар Акаевич кабыл алмак экен. Анан бир указ даярдап атат деп уктум. Бул эмне дейт? Анан момундай деген айыл өкмөттү айылды башкарбаса болбойт десе, анан алар туура болуп атыптыр. Анан биз дагы жардам берелиби дейт. Ой, силер жардам бербесеңер анан аким деген түшүнбөйт балким. Алар деген көп. Силер болсо бул жерде 6 киши отурасыңар. Шаар менен 7 киши. Деп анан эметсем анан бизге бирок бир дополнительный полномочия бериш керек дейт. Анда хорошо деп туруп анан эмне деген полномочия бересиз? Мен өзүң ойлонуп көрбөйсүңбү дешти. Анан тамашалашып эметип алып туруп анан айттым, мына Феликс Кулов деген генерал. Буга берсек губернатор деп туруп, генерал-губернатор деп туруп аябаган эметчү. Давай губернатор деген анда немени титулду кошолуп, силер баргыла дагы Аскар Акаевич менен эртең жолугушканда айткыла. Ана киши мени чакырсана мен калганда мен баягы падышачылык Россиядагыдай болуп генерал-губернатор.
Эми мен баягы ошо Феликсти жөн эле тиги тамашалап айттым да. Бирок өзү официалдуу кийин ушул Жок, анан ошону менен анан эртеси күнү Аскар Акаевич чакырат. Ой, бул айыл өкмөттөр түзүлүп атат, өкмөт момунча көбөйүп атат. Губернатор буларды кандай кылабыз дейт. Анан ушуларга анда мисалы Нарын облусунун администрациянын башчысы тире губернатор деген неме берели. Ошондо эми кошуналар менен чыр чатак көп эле граница, тияк бияк ар кандай немелер менен губернатор деген наам бөлөкчө звучать этет деп туруп анан ошону менен төлөбөсең болчу. Мына ушинтип ал указдын негизинде жергиликтүү өзүнүн алдынча башкаруу реформасы башталды. Бирок иш жүзүндө жергиликтүү бийликтер жергиликтүү өз алдынча башкарууга өтө алдыбы? Мүмкүнчүлүк алдыбы? Натыйжа болдубу? Бул мындай да, юридический жактан алып келгенде указ чыкты, закон чыкты, айыл өкмөттөрүн бүт узаконить этип неметтик. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруунун касиети эмнеде? Эл өзү шайлаш керек. Мунун немеси мамлекетте дайындалса, кызматчы дайындалат. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу дүйнө жүзүндө шайлайт. Мисалы, айыл өкмөттү шайлайт. Депутаттарын шайлап атпайбы ошондой эле. Ошо сиздин концепцияңызда реформада ошо эл айыл өкмөт башчысын дагы мэрди дагы шайлаш керек беле? Жок, ал кезде 96-жылы жаңы мэрлер элек болчу, шаарлар өтө элек болчу. Шаарлар кийин 3 жылдан кийин өтө баштады. Анан айыл өкмөттү эптеп баягы элдин кулагына сиңсин, неметсин, анан жаңы бутуна тура баштасын, акимди каршылык кылып албайлы, тигиндей мындай деп туруп анан ошону менен 3 жыл булар 2004 жыл ошондой иштешти. Аким дайындайт, мындай неме болуп туруп анан ошону менен кетти. Анан неме кылып турса, неме бир күнү тиги концепция боюнча Аскар Акаевич неме окуп атат, жылдык баягы кайрылуусу менен чыгып атып туруп эле анан айтып калды, биз деген ушул айыл өкмөттөрүн шайлайбыз. Мурун мен уккан эмесмин. Анан эле отуруп калдык. Анан ал идея кайдан чыкты деп ал киши өзү чыгарыптыр. Давай шайлаш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу болгондон кийин анын орган шайлаш керек деп туруп. Туура идея болгон. Анан кантип анан шайлайбыз? Анан ошону менен анан кирип анан давайте 10 айыл өкмөткө бир шаарга, Исфана шаарын тандап алдык. Анан пилотный шайлоо өткөрөлү. Кандай болор экен деп туруп анан ошол 11 жергиликтүү өз алдынча башкарууга пилотный элдик шайлоо өткөрдүк. Аябагандай жакшы, ушунчалык эл аябагандай кызыгып барды. Өзүлөрү кадимкидей чоң депутатты шайлагандай, президентти шайлагандай барып алып туруп өзүлөрү ошо бюллетень таштап туруп анан шайлашты. Анан давай бүт жакшы экен деп туруп ошону менен анан бүт анан республика боюнча 460-тан ашык 465 беле ушундай айыл өкмөт анан майда шаарларды өткөрдүк. Малый город деп койчубуз, ошолордун башчыларын кошуп туруп анан бүт эл шайламай болду дагы анан 2001-жылы декабрда шайлоо өттүк. Бүт республика боюнча. Анан аябагандай чоң өттү. Эми жакшы болгон жагы болду, жаман жагы болгон болду. Мындай бул турмуштун өзүнүн закону бар. Бүт эле баары жакшы, же бүт эле жаман боло берет. Плюс минус жакшы жаман ак менен кара бүт мындайча айтканда тең салмактанып жүрөт да. Жо эмне үчүн кайра тиги айылдык кеңештерге анан кийин шаардык кеңештерге эле берип калдык. Анан жок, анан ушул шайлоо артка кайттык да. 7 жылга чейин 2007-жылга чейин шайланып жүрдү. Эл шайлап жүрдү. Андан кийин анан Курманбек Салиевич бийликке келгенден кийин анан бир кишиге мынча керек деген анан саясат башталып, ошону менен анан 2008-жылы атмен кылып таштады. Муну жанакы эле кеңештер шайлайт деп туруп эле. Ошону менен 10 миң болду. Ошону менен сиз баштаган реформа бүттү. Ошону менен бүттү. Ишке ашпай калды, толук ишке ашпай калды. Мен 2005-жылы кетип калдым кызматтан, пенсияга чыгып туруп. Ошону менен анан калды. Ошону менен айыл өкмөттөр ушуга чейин шайланбайт. Даже мен баягы 3 ай мурун угуп калсам, ушул айыл өкмөтү деген айыл аким, райондук аким дайындаш керек деп. Конституцияда болсо өзүнчө 3 бийлик жөнүндө, сот жөнүндө өзүнчө главалар бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы өзүнчө главада. Акимчилик жөнүндө 2 статья бар.
правительствонун немесинде главасында. Анан ошол неменин баары тең азыр мындайча айтканда конституцияны көрмөмүшкө салып, тепсемишке салып туруп неметпей коюшту. Демек азыр кайрадан баягы акимдер, айыл өкмөт башчыларын дайындоого келсе, анда биз конституцияга каршы келет экенбиз да. Конституцияга каршы. Эгерде мындайча айтканда эми жергиликтүү өз алынча башкаруунун азыр органдары бар. Ошолор деген конституциялык сотко чыгып доказать этип берсе болот. Төлөгөз Акулович, 96-жылы президент Аскар Акаев дагы Кыргызстандын аймактык административдик реформасы деп баштады эле да. Сиз ошолдо аралашкансыз, башында болгонсуз. Андан кийинки президенттердин бардыгы ошол реформаны улантуу же болбосо башкача жүргүзүү боюнча эметкен экен. Эмне үчүн бул ишке ашпай келе жатат? Баягы эле 7 облус, баягы эле 40тан ашык район, баягы эле 400гө жакын айыл өкмөт менен келе атабыз. Ушул же туурабы? Бул жок, бул абдан укмуш маселени көтөрүп атасыңар. Бул мындайча айтканда мамлекеттин эч бир президенттин, эч бир мамлекеттин башчысынын орусча айтканда храбрость жетпей койду. Бул 94-жылы чыккан указ. Немеге административный реформаны өткөрүү жөнүндө анан чоң комиссия түзүлүп, анан мен эсимде жок, Муралиев вице-премьер болчу, по-моему, ошол председатель болуп туруп, укмуш сонун анализдерди жасап, анан момундай болсун, момунтип алып туруп, могуларды бириктирели, буларды момундай деп туруп, аябагандай жакшы концепция жасаган. Жок, ким жолтоо болот? Кимдин эрки жетпейт? Анан эле муну деген жолтоо болгон биздин бюрократия, биздин чиновниктер. Себеби деген укрупнение болуп неметкенде азыркы килейген аппарат деген урап түшөт. Көпчүлүгү жумушсуз калат. Бул аябагандай, анан ушунчалык административный реформа барлык президенттерде өзүңүз айткандай туура келатты. Анан указ, закон даярдалып келет, указ даярдалып келет. Анын баарын деле эмне? Азыр да ушундай концепция бары эле айыл өкмөттөрдү кошо коюш керек, укрупнение жасай коюш керек. Анан бири анча-мынча айылда тиги райондорду бириктирип коюш керек. Облус, республика баягы кол тийбес бойдон турат. Айрым эксперттер айтат, ал реформанын жүрүшүнө ошо президенттердин жанагы шайлоо, референдум маселелерине байланыштуу дейт. Анткени баягы бөлүп башкарууга келгенде бүгүнкүдөй структура баягы мамлекеттик бийликти бекемдөөгө жакшы шарт түзөт. Бизде анткени шайлоо көп өттү, референдум көп өтпөдү. Ушу менен байланыштуубу? Реформа өткөндө, реформанын административдик реформанын максаты эмне? Муну деген башкаруу системасын кыскартыш керек. Аябагандай, мына жарды мамлекет болсок дагы бизде аппарат аябагандай чоң. Мунун барлыгы тең билишет, барлыгы тең неметишет. Но келгенде, аткарууга келгенде бизде бюрократия, чиновниктер көп, күчтүү. Анан ар кандай причина менен эле момунтип эле кетет. Шайлоо тоголонуп кетет деп айтышат, минтип айтышат. Ой, шайлоо миң неметке менен баягы эл. Бул эми жанагы административный реформа өткөргөндө эмне? Бир район менен, бир облус менен облусту кошо коюш, же немете коюш. Бул иттен оңой иш. А вот жанагы айылга келгенде, попробуй азыр барып алып туруп бир кичинекей айылды бир жака көчүрүп көргүлө. Это аябагандай жаман иш. Мына жанагы жер көчкү болуп, антип митип айылдарды көчүрүп атпайбы? Эл деген барбай атат. Ошо деген ата бабасынын баягы мүрзөсү турат, сөөгү турат, баалыгы тең турат, көнүп алган, эртең көчкү жүрөт, көчкүлөйдөс да болбой турушат. Айылды, шаарды бири-бирине кошуш, бири-бирине момунт иштеген бул аябагандай кыйын иш. Бизде азыр мына 4 этаждык башкаруу системасы, вертикаль менен. Бир этаждарын алып таштаса, андагы чиновниктер кайда кетет? Жок, себеби эле ушу дейсизби? Же болбосо жанагы отурумдук түйшүктөн мындай качуу кайда? Анткени Союз мезгилинде Ош облусу, анан Ысык көл, Нарын облусу деген эле бар болчу. Экеле облус калган болчу. Анан эми ал убакта ошонун бардыгына тиги Союздан дотация берилчү экен. Бүгүн өз киндигибиз өзүбүз кесип аткан, каражат жетпей аткан мезгилде сиз кандай структураны, кандай башкарууну сунуш кыласыз? Сунуш кылдыңыз эле мүмкүн. Мен муну эми мен бул баягы неметкенде бул маселеге мен мына 97-жылы Бакиев президент болгондо
чоң комиссия түзүп туруп 97 жылы, 2007. то есть 2007 жылы ошол жерде ошондо ушул реформа башталган болчу. Ушунчалык кубанып, ушунчалык неметип алып туруп, бүт баардык министерство, ведомство, коомдук уюмдардан бери аябагандай чоң неме түскөн предложениялар. Анан ал кезде Акылбек Жапаров Минфин болчу. Мен болсо Тажикстанда Дүйнөлүк банктын советниги болуп туруп аяка барып келиштип аткан. Бир күнү ушу Төлөбек Соңуч келбес бир кеңешчи маселе бар дейт. Барсам айтты, ушундай административный реформа жүрүп атты эле. Сизде бир немелери мурунку иштеп жүргөндөрүңүз бар эле, концепцияларыңыз, сиз жардам бербейсизби дейт. Хорошо деп туруп анан Акылбек аябагандай катуу киришти дагы. Негизники мындай моторчук ошол болуп турду да. Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров. Анан ошону менен анан башталды, аябагандай катуу неметтик, ушунча сонун предложениялар түштү. Депутаттар дагы анан аны неметип алып туруп ишке ашырчу киши керек болчу. Анан ишке ашырчу ким? Аны деген иштеп чыгыш керек правительство. Правительствонун башчысы Атамбаев. Анан ал киши чото не то болуп жакшы түшүнбөй койду да ал идеяны. Анан ошону менен неметип алып туруп бат эле бул идея калып калды. Себеби Бакиевдин бийлиги жанакындай жалгыз бийликке уже кетип, бул маселе уже четте калып калды. Ошону менен бул мен айтып коеюн, бул өзүнчө чоң тема. Муну өзүнчө встреча кылып алып туруп айтпасам, мунун көп жагы бар. Сиз кайсы вариантты оптималдуу дейсиз? Кыргызстан бүгүн канча баскычтуу болуш керек? Кайсы деңгээл болуш керек? Кыска айтып бериңизчи. Кыска неметип бергенде, менин ошол жасаган расчёттарым эмеде ары буйга жоомубуздун керегинде дейт. Кыргызста. Анан эми облус үчүн пайда болду эле. Себеби деген Совет убактысында бир гана социалисттик менчик бар болчу. Баарыбыз ошол менчикти талап кетпесин деп туруп, ошону деген көп органдар коручубуз. Народный контроль деген бар болчу, комсомольский организациялар, профсоюздан бери баарыбыз баягы уполномочен болуп антип жүрчүбүз. Бир гана менчик бар болчу, бир гана бийлик бар болчу, коммунисттик партиянын бийлиги. Ошону менен неметип кетти, анан облус ошон үчүн керек болчу. Матен Сыргычтей кишилер момтуп туруп баягы кармап туруш керек болчу да. Анан азыр андай деген жок. Малдын баардыгы тең бүт таралып берилген. Менчик мамлекеттин колунда, мисалы айыл жергесинде көп райондордо тиги жайыттан бөлөк эчтеке жок. Жайыт азыр мамлекеттик менчик болуп эсептелет. Акимчиликти мына 92-жылы айтпадымбы, мартта болду, мына биринчи акимдерден болуп шайландык. Жакында 30 жыл болот. 30 жыл болгону акимчилик институтунун эч нерсеси жаңыра элек. Баягы эле кайдан болду? Алар барды дагы баягы райком партиянын биринчи секретарынын кабинетине отурду. Ошолордун духу жукту. Мен эле башкарсам, жалгыз эле мен башкарсам, келе мага полномочия дегендер. Мен акимдерди жамандап аткан жокмун. Ал ичинде аябаганда укмуш иштеген жигиттер бар. Анан бирок ал муну деген 30 жылдан бери эч ким изилдеп неметелек. Андан кийин облустун канча кереги бар. Ал жанакы Совет убактысында жана контроль болуп туруп бири-бирин эметси, азыр облус менен заниматься этет. Андан дагы күлкү келерлик нерсе, губернатор деген немени жоюп ташташты дагы. Анан эмне дейт? Баланча облустагы ыйгарым өкмөттүн ыйгарым өкүлү дейт. Өкүл деген кыргызда бир сөз бар. Өкүл это не настоящий. Эмне менен заниматься этиш керек? Кандай болуш керек? Муну деген бөлөкчө өзгөртүш керек болчу. Жок. Муну деген Россиядан көчүрүп алганбыз. Путинге ошо полномоченный представитель деген керек болчу. Себеби аякта бүт губернаторлор шайланып алчу. Укчу эмес. Анан ал киши контролду жакшы неметиш үчүн анан полномоченный представитель деп туруп өзүнүн полномоченный представитель президента деп туруп жиберип койчу. Ал контролирующий орган. А бизде болсо уюштуруучу орган керек. Ансыз дагы контроль. Азыр дагы мына эми элдик курултай жөнүндө. Элдик курултай деген баарын азыр контролдойбуз. Түзгүлө деп атпайбы. Ошону сурагым келип атат. Мына конституцияга да кирди элдик курултай. Бул бийликтин жалгыз туткасы эл болгондуктан бийликти көзөмөлдөй турган эл болуш керек, эл башкарыш керек деди да. Бул институттун кириши канчалык туура болду деп ойлойсуз? Эгерде болсо, анда алар эмне кылыш керек? Мен эң туура суроо бердиңиз. Кептин баардыгы тең. Мында түпкүнүң бар. Эл деген эмне сөз? Эл деген ким?
Конституция боюнча Кыргызстандын эли дейт. Эли значит 6 миллиондон ашык киши барбыз. Ошолор бүт эли. Бирок анын эң активный бийликке келчү немелери электорат деп коет. 18 жаштан өйдөнкүлөр барып алып туруп, анан шайлайт. Элдин жалгыз тиги бийлиги ушул шайлоо. Эл баратта президент шайлайт, жогорку кеңеш шайлайт, жергиликтүү кеңештер шайлайт. Анан тиги референдум болсо, ошого барып алып туруп, жок макул же макул эмесмин деген немесин берет. Бул деген ыйык нерсе. Эл деген сөздү жөн эле мындай тряпкадай пайдалана бериш керек. Бизде чыгып алып туруп эле, любой киши чыгып алып туруп саясатчы элдин атынан сүйлөйт. Ой, аны ким полномочия этти? Эл деген кайсакта? Эл деген кайсактан түзүлөт? Эл деген айыл менен шаарда жашагандар, туруктуу жашагандар, население деп коебуз. Ошол калктан түзүлөт. Ошолор чогулуп келгенде анан эл болот. Анан алар деген азыр мен саясатчылардан суранамын барлык. Ой, эл деп сүйлөбөгүлө. Бул кудукка түкүрүп атабыз. Аябагандай бул эл деген ыйык, эл деген ылдый жакта. Демек курултай керекпи же керек жок? Курултай керек. Мен силерге айта кетейин. Мына 97-жылы, 96-жылы баштадык. Айылдык курултайларды өттүк. Элден мурда айылдарда жыйын өтөт. Мисалы, бир айыл өкмөтү, бир айылдык округ 3-4 айылдан турат орточо. Ошолордун ар бир айылы сүйлөшүп, чогулуп, анан квота жарыялайт. Мисалы, 10 кишиден бирден делегат шайлайсыңар деп туруп. Анан ошолор жыйналышын өткөрөт дагы айыл өкмөт, айылдык округтун немесинде шайлайт делегатты. Анан округтун немеси айылдык округтун курултай өтөт дагы. Аженге бүт барчубуз. Бүт райондун акими, неменин баары тең райондук мекемелер барып алып туруп, ошол курултайлардын баарына катышып, эл өзүнүн болгон мүдөөсүн ошол курултайда. Ошол жерден делегаттарды шайлап туруп, квота боюнча райондук өтөт. Анан райондон өтүп туруп, анан облус өтөт. Анан облустан анан келип алып туруп, анан республикалык курултай болот. Эл, мына мен айтып атам, ошол 97-жылы декабрь айында республикалык курултай өттүк элдик. 86 миң делегат катышкан. 86 миң. Төлөбек Эсенкулович, сөзүбүз аяктап баратат. Соңунда айтсаңыз, сиз тажрыйбалуу адис катары, тажрыйбалуу жетекчи катары бүгүнкү жетекчилерге, бүгүнкү бийликке кандай бир сунуштарыңыздар бар? Мына өзгөчө, мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу келгенде бизде демократиялык принциптер бузулбай тургандай, элдин бийлиги орной тургандай кандай саясат жүргүзүш керек? Жаңы президент шайланып, элдин үмүтү аябагандай жакшы көп болуп атат. Бирок уже мына 1 жыл болуп баратат. Мен айтат элем, Садыкеме ушул элге барыш керек. Эл менен жанакы бийликтин ортосундагы кеткен ажырымды кыскартыш керек. Ошон үчүн элге мына азыр курултайлар неметип атып туруп, курултайды бөлөк совсем айтып атпаймынбы? Айылдан башташ керек. Айылдарда бүт курултайларды өтүп, ошол жака барып, райондо өтүп, облуска барып, жерлерде могженде отурган министр, капкайдагылардын баарын тең бүт ошол жакты көздөй айдаш керек. Катышасыңар, эл астында сүйлөйсүңөр, элдин мүдөөсүн билесиңер деп туруп, анан ошончо мына айтып атпаймынбы, бүт айылдарда, райондордо, республикада өтсө, анан республиканский курултайды чакырып, анан ошондо элге эмне керек? Карапайым элге, саясатчыларга эмес. Саясатчылар келип алып эле, давай президенттин отчетун угабыз, бюджетти биз неметебиз деп эле, бүт эле баягы бийлик. Ой, бийликтен эл тажап бүттү. Бийликти элге берели. Ошол эл чечсин, элге карата. Мен айтар элем, ошол элге бериш керек. Экинчиден, эл эмне үчүн өзүнүн, эмне үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу, ошол эл бийликтин туткасы, бийликтин уюткусу, ошол жерде эмне үчүн ошого ушул айыл өкмөттү шайлап алган укук бербейбиз? Эмнебиз демократиялык мамлекет. Ошол жакшылардын баары тең таратып туруп, ар бир айылда жакшылык болсо, ар бир айылда тартип болсо, ар бир айылда биз ыйман болсо, анан ошондон республикабыз оңолот. Ал элге бармайынча, эл менен бийликтин ортосундагы ажырым кыскармайынча, мен республиканын мисалы келечегине ишенбейм. Рахмат Төлөбек Эсенкулович, бүгүн келип биздин чакыруубузга макул болуп, төгүлүп чачылып айтканыңыз үчүн. Сиздин айткан кеңештериңиз, сиздин айткан тарых биздин элге, биздин бийликке дагы жуксун. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары,
Бүгүнкү биздин бийликчилары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу жана аймактык өнүктүрүү боюнча мурдагы министри, мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы директору, юридика илимдеринин кандидаты Төлөбек Эсенкулович Өмүралиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.